Салам достор, бүгүн күнүбүздөгү эң эле актуалдуу буюмдардан бирөөсү болгон момундай көп жолу колдонулуучу бет каптын тигилишин таржымалдайын деп жатам. Азыр жай мезгилинде полиэстерден тигилген же болбосо синтетикалык жолдор менен өндүрүлгөн бет каптар дем алууга эле кыйынчылык жаратпастан ошол эле кезде беттин терисине дагы өзүнүн зыянын тийгизет. Ар кандай аллергиялык реакцияларга себеп болушу мүмкүн да. Ошондуктан табигый таза пахтадан жасалган материалда көп жолу колдонулуучу бет каптын тигилишин көрсөтөм. İşte адегенде эле могул болочоктогу бет каптын эскизин чыгуу менен баштайм. Ал үчүн бир 16 сантиметрлик кесинди чыйым. 16. Bunun ortası 8 cm. Bu kesinlikle perpendiküler 3 sol açayım. Bu sola jeri могул бет каптын узундугу болот да. Бет каптын узундугу 25 см болгон үчүн ошонун жарымын 12,5 сантиметрден соланы кесем. Бул солаларды кесиндилерди бириктирип, эми бет каптын мурун жакка келе турган жагын 2 сантиметрлик ара калтырам. Мына жерде 2 сантиметрде бир точка. Жак жагына келе турган жагына 4 сантиметр. 4 сантиметрде бир точка. Эми мына 16 сантиметрлик кесиндини 4кө бөлөбүз. 4 12де дагы бирден. Моментип чекиттерди бириктире баштайм. Могул тумшукка келе турган жерди бир аз тегеректеп алам. Төгөтүм болуп калбасын. Мурдун үстүнө келе турган үчүн могул жерде көз болот. Ошо көзгө түз келбеш үчүн бир аз могул жерде эңкейиш кылабыз. Эми могул жерде резинка коюш үчүн резинкага бир 2 сантиметр көп болуп калат. 1,5 сантиметрлик таштайм. Могул жерден да 1,5 сантиметрлик. Бул жерге резинка коюлат. Бул жак, бул тумшук, бул да мына көздүн астына келе турган. Бул эскизди матадан кесип алам. Кагаз формасын сакташ кыйын болгон үчүн мен дайыма колдонуп жүргөн момундай ушунун өзү эле болгон момундай даяр эскизим бар. Фигурасы бузулбайт. Эми буну матага жакшылап жайгаштырып коем. Тумшугун кыркабыз. Момундай эскиз чыкты. Эми ушунун берки бет
Бул экөө мындай болот. Эми бунун ичилигин ичине кое турган фильтрди дагы кыркыш керек. Ал үчүн ал жерден мындай болуп туруп ичилигине мындай алып туруп ак бөздөн кадимкили бөздөн кырып калам. Эми мынау кесилгендерди машинада бириктире баштайм. Тигип алдым. Эми мындай жакшылап ачылыш үчүн ортосунан бир аз кесип коем. Эми мындай ачыла турган жерин ачып тигип чыгам. Эки жакка мындай каратып. Окшош баштады. Эми ичи менен сыртын бири-бирине каратып туруп бириктирип чыгам. Бет каптын жүзү менен фильтрин бириктирип чыктым. Эми терс кылып жакшылап формасы алыш үчүн мына чекелерин тигип чыгам. Бет кап даяр болоюн деп калды. Эми мына чекелерин бүгүп ушул жерге резинка үчүн пай калтырам. Кап даяр болду. Эми бул бет капка резинка тагабыз. Мага окшоп мурунку бир жолу колдонуучу бет каптардан калган резинкалар топтобосоңор, анын башка жолу бар. Ага мынау ар бир үйдө болуучу эле резинканы алам. Ал резинкадан бир 16 сантиметр кесип алам. Буну өзүн таксаң кулакка чоң жана ыңгайсыз болуп калат да. Кулакты алып кетиши да мүмкүн экен. Ошон үчүн ортосунан бир линиясын кесип салам. Бир аз болсо да кичиреди. Эми эки жагынан жакшылап киргизип туруп машинка менен эки жагын тийип салам. Бет каптар даяр. Бисмилла. Бул самодельный резинка болуп калды. А бул болсо баягы бир жолу колдонулуучу бет каптан калган резинка. Бул негедир дагы да эстетикалык тургандай. Бет капты тагыңыз, ден соолукка сак болуңуз.